Assalamu алейкум туугандар. 55 метр агрожананын ички жагын көрсөтчү деп комментарийга жазган экенсиздер. Азыр ички жагын да көрсөтөм. Сырты кандай болсо ичи да ушундай болот. Теп-тегиз чыгыш керек. Бул овальный болуп куюлду. Теги жери овальный, бул жери овальный болуп кичине. Септен участок тегиз эмес. Сырты кандай болсо ичи деле ушундай. Тегиз, быдыр-сыдыры жок, таштары жок. Анан кийин бул жер бурулуш керек. Минимум 1 метр, болбосо 1,20. Биз 1,20 бурганбыз. Подушканга арматура каркас токулган, и фундаментке дагы. И арматура чыгып калды дополнительный. Септен үстүнө дагы пескоблок кылса же башка нерсе кылса, үйдүн эсе эме кылат. Улап алат. И бул жер 40 см, 50 см алынды бул жака. Ошондо бул эмеге дагы ылычөт участок. Бул жерде арык бар экен, арыкта обязательно лоток коюш керек же лоток куюш керек. Себеп дегенде сырыс берет дагы, бул жака осадка берет. Үйдүн ээсине дагы айттык бул нерсени.